Саламатсыңарбы достор, менин YouTube каналымдын катталуучулары. Мен силерге бүгүн кызыктуу маалымат менен бөлүшөйүн деп атам. Бул Швециядагы азык-түлүк жана тамак-ашка болгон баалар жөнүндө айтып берем. Мен азыр IKEA деген супермаркеттин жанында турам. Бул супермаркеттердин түйүнү дээрлик Швециянын бардык булуң бурчугунда бар десем болот. Ага жараша албетте шведтер негизинен азык-түлүк товарларын ушул дүкөндөрдөн сатып алат. Эмесе ичине кирип көрөбүз. Баларды билүүнү ушул нандардан баштайлы. Себеп дегенде магазинге дүкөнгө киргенде эле дароо ошо нандар бөлүмү турат. Швецияда нандардын түрлөрү аябай көп. Мисалы бул бөлкө кезилген бөлкө экен. Бизче айтканда бул $2.70 тегерегинде. Үстүндө кунжуттар себилген. Салмагы болсо 800 грамм. Бул катардын баардыгы эле ошондой бөлкөлөр экен. Негизинен $2 табылат. Булар 1 килограммдан ашыгыраагы $3 жакын экен. Калгандары дээрлик $2.5 тегерегинде. Бул кара нан кадимгиден биз 500 граммы бул $2.5 дээрлик $2.5 жакын турат. Ал эми ошондой эле бир аз салмагы оорураагы бул гүлт корн дейт, же болбосо күрөң сары деген нан деп коет. Бул аталат, бул деле $2 тегерегинде экен. Шведтердин улуттук традициялык наны. Бул деген талаа наны деп атап коюшат. Шоу дагы бар. Бул дамыр деген өзү жумшак. Анан биздеги жана каламаларга мындай коржиктерге окшошуп кетет, табач. Жана ошондой эле мындай бир аз таттуураак болот, анан жумшак болот. Бул дагы аябай өздөрү сүйүп жеген нандардын бири. Bunun baası $3, кичинекейинки $2 экен. Швецияда нандардын баасы кымбат. Себеп дегенде бул жакта шведтер нанды көп жебейт. Көбүнчө башка жашылча жемиш жана башка тамактар менен тамактанат. Ошонго байланыштуу нандын баасы көп кымбат болсо деле баягы элдин чөнтөгүнө мындай көп зыянын тийгизбейт да. Ошондуктан бул жакта баалардын кымбат болгону бул кадимкидей эле көрүнүш. Бул жакта дүкөндөрдө биздегидей эле ошол нандарды өзү дүкөндүн ичинен өздөрү жазышат. Анан ошол ысык боюнча сатат. Ошондойлор көрөлү. Видеого духовкага жаза алгандай эле нандарга окшош. Бул $2 мына ысык боюнча турат. Бул француз батондору $2.5 экен. Булар деле ошондой $2.5 тегерегинде. $2.70. Швецияда негизинен улуттук валютасы бул крон. Бул жерде баалар албетте крон менен жазылган, бирок биздин баягы валютага биздин адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн биз доллар менен айтып берип атабыз. Анан кыргыздын сомуна отуруп алып өзүңөр салыштырып көрсөңүз болот. Ушул нандардын катарында эле бул жакта ар кандай таттуу азыктар, булочкалар, пончиктер, булардын баалары $1 тегерегинде бир штука, же болбосо үчөөнү алсаңыз $2 ала аласыз. Эми кезек эттерге келди. Эттер жөнүндө айта турган болсок, бул жакта албетте эттер өтө кымбат, өзгөчө шведтердин дүкөндөрүндө. Биз эттерди ошондуктан бул биринчиден халал деп, баягы биздей болуп, баягы мусулманчасынан мууздап соет деп арабтардан сатып алабыз. Экинчиден баалар арзан болот ал жакта. Ал жактан $5 $10 чейин. Уйдун этин $5, койдун этин $10 чейин, $9 сатып алабыз. Фарштарды деле ушул $5 тегерегинде сатып алган күндөрүбүз болот. Бул жерде уйдун эти килограммы $11. Бул деле жалаң майы жок, сөөгү жок. Негизинен бул жакта шведтер негизинен май жебейт. Эттердин баардыгы сулпет болот. Фарштарында деле ошондой. Бул жарым килограмм фарш $6. Уйдун фаршы, уйдун этинен. Бул жакта деле уйдун эттери $13
Sulpetteri. Майы жоқ. Бұл 17 доллардан. Сөз екен жаңа. И уйдун фаршы 9,5 доллар килограмм. Май жоқ. Таза фарш, таза еттен. Халтура қылып майды қосып жүрбейді арасына. Енді бізді қызықтырбайды, бірақ ошончо да айтып кетейин, чочко еті бұл жақта арзанырақ болады дедік. Уйдун қойдун етіне салыштырмалуу. Бұл 6 доллардан қауырық еттері 8 доллар. Еттерден кейін дароо эле биз ошол эт азыктарынан улантып кете берели. Бул колбасалар 300 граммдык колбасалар 2 доллардан экен. Бул жакта баягы мындай адал чочкон эти кошулбаган колбасаларды табуу кыйыныраак, бирок ошончо дагы бул биз үндүктүн тооктун этинен колбасаларды алып турабыз. Бул үндүктүн этинен 5 доллардан жарым килограмм колбаса. Тооктун этинен 3 доллардан. Бул жерде креветка турат, 14 доллар килограммы креветкалар. Бул жакта быштактар, албетте 2 доллардан 160 граммдар майдаланган сыр килограммы 7,5 доллар. Мындай кесилген атайын сырлар 1 килосы дээрлик 8 доллар. Монтип кесип коюшат. Мындай кесилген. Бул жакта бутербродду көп жешет, смөргөз деп коюшат бул шведче. Кесилген нанга майды сыйпап, үстүнө сырды коюп кесилген. Анын үстүнө бадыраң, перецти турап туруп коюп анан жеше берет эртеңгисин. Сырлар бул түрлөрү бар бул жакта сырды аябай жакшы көрүшөт. 700 граммы 13 доллар, 18 доллар, килограммы сырлардан 8 доллар, 7 доллар. Бул үй шартына жасалды дегендери 7 доллардан килограммы. Жумуртканын 30 данасы, бир лоток 5 доллар. Анан дагы бир кызыктуу нерсе, кавиар деп коет, бул шведтер аябай жакшы көрүп жешет. Бул атайын икра, балыктын икрасынан паста. Нанга сыйпап, мондай сүрөттөгүдөй. Эртеңгисин жеп алсаң аябай даамдуу. Жолго белге бир жака чыкканда жаның ала турган жакшы нерсе. Шведтер негизинен ошол жашылча жемиштерди көп колдонушат, көп жешет. Анан албетте бул жакта жашылчанын аябай түрлөрү көп. Чөп-чардын жана жашылча булар бизде болгон, бизге кызык болгондорун айтып берейин. Эмесе салат жалбыраган, жана салат листья деп коебуз го. Бирөөсү 2 доллар экен. Бул күйүндө көпчүлүгү бул эме болот да. Түтөрүнүн атайын мондай идиши бар, топурагы бар, бул өсүп турат. Үйгө барганда эле курап солуп калбайт, бул жумалап колдонсоңор болот. Салат жасай турган капусталары бул дээрлик 4 доллар килограммы. Бул деле салат, булар салат деп атап коюшат, өздөрү 200 граммы 2 доллар экен. Анан бул жерде деле ошондой жанагындай укроп, жашыл пияздар 2 доллардан, түйүндө бул топуракка отургузулган, өсүп турган. Бул болсо жана деңиз капустасы деп коебуз го, ошолор 5 доллардан. Жана бул жерде брокколи 3,5 доллардан. Булар 500 граммнын баасын айтып атам. Азыр мына бул экстра прайс деген, бул баалар аябай скидка болуп аткан дегенди түшүндүрөт. Бул жерде азыр абуджин деп коет, булар эми бизче айтканда баклажан 10 крондон экен. Бул 250 граммы, бир штугу 10 крон. Же болбосо 1 доллар. Кайтып келе кызыл перецтер. Бул жакта мындай 200 грамм, 300 граммдан эле көбүнчө упаковка болуп коет, анан ошодон алышат да, килолап пакеттеп деле албайт. Мына 200 граммы дээрлик 3 доллар экен. Бул паприканы, сары паприка килограммы 7,5 доллар. Кызылы деле ошондой. Капуста кадимки биз жеп жүргөн 1,5 доллар килограмм. Сабиз 1 килограммы 1,5 доллар. Алманын бул сорту
Royal Gala деген сорт екен. 4 доллар екен килограммы. Швеция алмасы деп тұрады. Apple Svenska. Швецияда шығарылған алма 4 доллардан. Pink Lady деген бұл 4,5 доллардан. Бұл алмалар 2 доллар. Бұл 3,5 доллардан. Kiwi 3,5 доллар килограмм. Банандың бағасы болса 2 доллардан килограмм. Тропикалық аймақтарда өскен дарбыздар, ол кішкенекей 2,5 доллар дээрлик. Халон же болбосо малина дээрлик 3 долларга жакын. Бул 125 граммы. Бул болсо бал ашкабак 3 долларга жакын килограмм. Козгарындын килограммы 4,5 доллар. Редиска бир пучогу мондай. Бир пучок. Же бир боосу 60 цент. Жүзүм жарым килограммы дээрлик 4 доллар. Абрикос 3,5 доллардан жарым килосы. Апельсиндики 2,5 доллар килограммы. Мандарин 3,5 доллар. Бұл апельсиндер 3 доллардан. Жашылчаларды улантабыз. Бұл бадыраң. Бұл чоң бадыраңдардын 2 данасы 2 доллар. 1 данасы 1 доллар. Помидор 3,5 доллардан. Мындай кичинекей помидорлордун 250 грамдыгы 1 доллар 20 цент. Бұл 2 дана 500 грамм помидор, мындай кичинекей помидорлордун 2 данасы 500 грамм, ушул 2,5 доллар. Бирок аябай дамдуу. Бир нерсени айтып коюш керек, кыш ызында деле бул жактан жашылча жемиштерди жесең, бул теплицада өстүрүлгөн албетте, бирок даамы кадимки биздин огороддогудай болот да. Видеону аягына чейин көрөбүз, дагы кызыктар алдыда. Эмесе биз азыр таттуулардын катарына келдик. Конфеттер. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, биздеги эле кадимки сникерстер, иристер бар. Марс. Айтор кадимки мармеладдар. Булардын азыр скидка болоттур. Дээрлик 5 доллар 90 центке 1 килограмм. Бул жерде Швецияда кадимкидей эле мындай баштыкчалары болот. Кагаздан кичинекей болсо же чоң биздикинде болуп чоң пакеттер эмес, мындайларга. Мисалы, бул жерде бир 100 чакты азыр конфеттерлердин түрлөрү турат, мына өзүңүздөр көргөндөй. Каалаганын атайын мындай калактардын жардамы менен тандап, жана мен айткан баштыктарга салып, албетте бардык түрүнөн эмнесин кааласаңар, сникерспи, марспы, же рошендин кадимки шоколадтарыбы, мармеладпы, же мондай M&M'дин айтор эмнени кааласаңыз бардыгын кошуп, аралаштырып салып, анан кассага барсаңыз бардыгын бир баа менен эсептеп берет. 59 крон же болсо 6 долларга жетип жетпеген акчада. Сухофрукты деле ошондой. Килограммы 160 же болсо 16 доллар. Бананды кургатылганы, жаңгак жана башка. Баалары 16 доллар экен килограммы. Тошкага келе турган болсок, бул килограммы 9,5 1 долларга жакын да. 9,5 цент. 95 цент. 1 доллар дээрлик жуулган, мондай 5 килограммдык кагаздарга салынган сары, кызыл картошка. Же болсо мындай сатып алсаңыз 1 доллардан кылалат. Йогурттар 2 доллардын тегерегинде 1,5 доллардан өйдө кетет да. 1,5 доллар, 2 долларында 1,8 доллар. Сүттөр. Бул жакта сүттөрү, анан айрандары жакшы. Кефирлери
Дерлік үйде жасалған кефирудей эле майлуу коюу болот $1,5. Сүттөрү ар кандай. Мисалы бул 3% сүт $1.20. Ал эми 1,5% сүт көп колдонулат. 1,5% баягы майлуулугу аз, жакшы деп улуумунда бар. Негизи эле адамдарга жегенге 1,5% жакшы, ичкенге бул $1 жетпейт. Жарым проценттик мындай. Бул жарым проценттиктер $1. Майлуулугу жактырбагандар үчүн. Атайын газдалган суусундуктар. Леск деп коет. Леск өл газдалган суусундуктар, пиво дейт. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй, бул шведтердин газдалган суусундуктары, дамы лимонадка окшош, спрайтка окшош болгону бар. Бул болсо атайын алмурттан жазылганы, алмадан жасалган газдалган суусундуктар. Бул кола $1.30. Бул апельсин сок деле ошондой. Астында алмурттун шереси газдалган, ал деле ошондой. Жана ошондой эле мына үчөөнү алсаңыз, дерлик $3 аласыз. Pepsi 16 же болсо $1.60. Кола Zero $1.80, 1,5 литри $1.80. Бул газдалган суусундуктар Швецияда кымбат, газдалган таттуу болгон суусундуктар кымбат. Эмнеге? Себеп дегенде, бул жакта атайын кошумча налогу кымбат. Себеп дегенде, элдердин ден соолугуна кам көрүү үчүн өкмөт ушундай чарага барган. Элди кант диабети жана башка өнөкөт ооруларга алып келе турган, ушундай ден соолукка зыян келе турган нездоровый деп коебузго, ушундай тамактардан алыстатуу үчүн атайын кошумча салыктарды киргизген. 2 литрлик колалар биз менен салыштырып көрүлө, $2. 2 литрлик кола $2. Же болсо кыргыз сом менен алганда бир 150 сомдон айланат. Суусундуктар, минералдык суулар. Булардын көпчүлүгү эле булар азыр эме газ, анан кандайдыр бир мөмө жемиштин даамы менен, мисалы малинанын даамы менен, лимондун даамы менен, арбуздун даамы менен. Булар дээрлик 2 литрликтер $1 тегерегинде экен. Бардыгы эле. Ал эми мындай кичинекей 300 грамм ындыктар бул $1,5. Pepsi деле ошондой. Минералдык суулар газдалбаган 500 граммы бул $1. Жарым литр суу $1. Бул аябай жакшы биздин, биз ошону көп ичебиз. Лока деген натуральный. Бул биздин жана Жалал Абад суусуна аябай окшош. Швецияда негизи суу аябай таза, крандан ичсең деле хлор жок, аябай таза. Крандан буну Швецияга келгендер жакшы билет. Швецияны ичинен билгендер. Суусу Кыргызстандагы деле таза. Достор, ошентип мына бүгүн дүкөнгө болгон саякат бааларды билүү аракетибиз жыйынтыкталды. Эгерде сиздерге жаккан болсо, албетте же болсо кандайдыр бир суроолор болсо комментарийлерде калтырыңыздар, катталыңыздар жана башка досторуңуз менен да бөлүшүңүз. Швеция жана Европадагы абал, ал жактагы кызыктуу окуялар менен ушул каналда дайыма бөлүшүп турмакчымын.